Замир Ракиев муфти болуп шайланды. Улукбек Марипов жубайы менен бирге коронавируска каршы вакцина алды. Лейлек районундагы Сада айылынын башчысы тажиктерди иштеткенге мажбурмун дейт. Саламатсызбы кадырман көрүүчү, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы. Менин аты жөнүм Айпери Шенкулова. Биз менен бирге болуңуз. Замир Ракиев Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфти болуп шайланды. Бишкекте бүгүн 26 июнда өлкө мусулмандарынын 7-чи курултайына катышкан 220 делегат бир добуштан анын талапкерлигин колдоду. 43 жаштагы Замир Ракиев Нарын облусунун Кочкор районунда туулган. Египетте университетке даярдоо курсу жана дин негиздери багыты боюнча билим алган. Бишкек гуманитардык университетинин чыгыш таануу адисинде окуган. Эмгек жолун чүйдөгү медресенин мугалиминен баштап Нарын облусунун казысы, муфтийдин орун басары кызматын аркалаган. 2020 жылдан тартып Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп жаткан. Өтө грубо айтканда молдеке лох болсу дегенди каалай болушат да. Ошосу да айтат кээ бир адамдарчы. Үйрөтүшөт өздөрчү. Молдеке мындай болуш керек. Молдеке деген тигиндей болуш керек. Молдеке деген кичпейли болуш керек. Молдеке деген мындай болуш керек. А сен кандай болушуң керек? Сен кандай болушуң керек? Ал эми Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп Бактыбек Нурдинов шайланды. Ушул эле күнү алымдар кеңешинин курамы да жаңыланды. Анын төрагалыгына Көчкөнбай Сайдуллаевди тандашты. 10-10 алып алды дагы. 80 раскидать келди. Эркекчеле. Мен оған айткам, мен мисалы бир немем жок да. Кудай кааласа мен өзүмө кеш өзүм бизнесте толтурам. Мурунтан эле билесиңер, неме кылган жок. Быйыл 10 февралда УКМК мурдагы муфти Максатбек Токтомушевди башкармалыктагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармаган. 11 февралда алымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Токтомушевдин муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жубайы менен бирге Бишкек шаарындагы эмдөө пункттарынын биринен коронавирус инфекциясына каршы вакцина алды. Мына 1-2 күн мурда эле биз өкмөттүн чукул жыйынын өткөргөндө дагы көп сунуш пикирлерди айттык элек. Ушул вакцинацияга жалпы Кыргызстандагы бардык мекендештерди чакырдык элек. Ошон үчүн бүгүн атайын өзүбүз келип алдык. Улукбек Марипов пандемияга каршы күрөштө жалпы эмдөөнүн маанилүүлүгүн белгилеп, жарандарды вакцина алууга чакырды. Показушник сейчас, блядь, начнет. Я самый главный, я самый классный. Министрлер кабинети жарандарды коронавируска каршы эмдөө менен камсыз кылуу үчүн бардык күч аракеттерин жумшоодо. Бул вирустук илдеттен коргонуу үчүн натыйжалуу жана коопсуз ыкма болуп саналат. Жакын арада биз чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздөн кошумча вакцина алууну пландаштыруудабыз. Азыркы учурда кыргызстандыктарды вакцинациялоонун темпин күчөтүү министрлер кабинетинин артыкчылыктуу милдети болуп саналат, деди ал. Да, очень согласен. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле медицина кызматкерлерине пандемияга каршы күрөшүүгө кошуп жаткан маанилүү салымдары үчүн ыраазычылык билдирген. Все, один укольчик, вакцинация. Интернетте Лейлек районунун Сада айылынын башчысы тажик жумушчуларын иштетип жатканы үчүн жергиликтүү тургун менен урушуп жаткан видео пайда болду. Болду. Bakazım ben kayırlamadım. Ya işlet dese. Elini koşuna kalın. Kayaka beni elini koşun şey etse dedim. Ben sadan ayıl başçısımın. Oldu oldu. Ayıl başçı oldu şimdi açık atas mı? Ya ben macbur muyum ben? Düşündün mü? Macbur muyum? Başkalarçı. Başkalarda var adamlar. Beni bir cumadan. Айтмакчы, буга чейин Facebook колдонуучусу Акжол Нишанов өзүнүн баракчасында тажиктерге жумуш берүү боюнча баткендиктерге кайрылган. Бизде 3000ге жакын тажикстандыктар бар жана алар ар бир жумушчу күн үчүн 600 сомдон алышат. Сколько? Баткендиктер аларга эмне үчүн мынча акча берип жатасыңар? Силерге жумушчулар керек, жергиликтүү тургундарды дагы жалдай аласыздар. Кышка чейин күтсөңөр болмок. Эмне үчүн чек аралар дагы деле көзөмөлгө алынбай жатат? Булар кыргыздар эмес, чет элдик жарандар, деген ал. Какие выборы, боже мой, зачем все это? Мындай нааразычылыкка жооп кылып Сада айылынын башчысы аргасыз болгонун айтууда. Ошондой эле тажик жумушчулары жумуштарын жакшыраак жасашат жана ошол эле учурда жергиликтүү тургундардан азыраак акы алып иштешерин айтты. Бардыгы тажиктар. Караңыздар, экөөбүз эле эмне кылып жүрөсүздөр? Чекенен пастан чыкты, пастан пресс чыгарып атсак.
келди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ кийинки чыгарылыштан амандашканча.